Саламатсыздарбы? Мен атым Динара. Бүгүн биз Кадамжай шаарында Молуната кафесиндебиз. Мен жанымда турган Жумагүл эжей. Жумагүл эжей дагы могу LF детский продукцияны балдарына берип, LF капсуласын өзү ичип, аябай жакшы результат алып аткан экен. Жумагүл эжей, биз менен бөлүшүп кетсеңиз. Рахмат, сөз бергениңе, Динара. Мен бул LF 8 капсуласын 1,5 жылдан бери içip келем. Өзүм эле эмес, өзүмдүн бир туугандарым, атам, апам, балдарым менен кошо. Мен бул капсуладан эч кандай бир зыян жерин көрбөдүм. Көрсөм, бир гана пайдалуу эмелерин көрдүм. Мен бул капсуланы ичкенден бери эч кандай доктурга жолукпайм. Аллахыма шүгүр дейм. Бул капсуланы ичип мен өзүмдө кандай ооруларым болсо айыктым десем жаңылышпайм да. Буну ичкен адам эч зыян көрбөйт, көрсө пайда эле көрөт, өзүнүн ден соолугун тикелейт. Анан жакшы, эң жакшы эме жүрөт да. Кыскасы, мен бул капсуладан мисалы бөйрөгүм ооруучу эле оорубайт, азыр Кудайга шүгүр, белим кичине ооруп кыйналып калат, белим дагы оорубайт. Анан женский жактан дагы эң жакшы результаттар болгон. Кызыңызда дагы? Кыздарымда дагы ичет, балдарым дагы ичет, күйөөм дагы ичет. Бир гана ушуга ишенип алганбыз, ушуну ичебиз, жакшына болуп жүрөбүз да. Канча болду ичкениңизге? 1 жылдан ашып калды, 1,5 жылга кетип атат. Азыр эми 3-кө, 4-кө бөлүп эле ичип атам. Ошого эле бөлүп ичип атам да, бирок ошондо дагы мага эң жакшы нерсе келип атат. Ошондо дагы азыр эми өзүмдүн бир туугандарым баары эле ичет. Эч кимиси деме кылбайт да. Кайра сүйүнүп, өздөрүнүн ден соолугун тигелеп, тынбай сурашып турат. Бүгөт окойбой бериң депчи. Ошон үчүн бул капсуланы сиздерге дагы баарыңыздарга сунуштайм. Сиздер дагы Аллахтын буйругу менен ушул капсуладан эң жакшы ден соолугуңуздарды тикелейсиздер деген ойдомун. Сиздерге дагы сунуштайм. Бул капсула эң жакшы продукция десем жаңылышпайм. Анан биздин ар бир клетканы жандандырып турат дегени эң чындык. Ошон үчүн сиздерге сунуштайм. Иче турган болсоңуздар эч качан ойлонбоңуздар, мындан эч кандай зыян тартпайсыздар. Ошон үчүн баарыңыздарга сунуштайм. Рахмат. Мына көрдүңүздөр, мына капсуланы азыр 4 эле бөлүп жатты да. Башында 8ге бөлүп баштаган, азыр 4 эле бөлүп чыгып кеткен. Мына ошондо дагы ушунчалык результаттар. Көрдүңүздөр, ушул бир эле капсула. Бул бир капсуланы кантип бөлөсөңүз, бирок могу капсуланын ичинде аябай көп да. Даже организмге карап оңго дагы бөлүнөт да, мынучу, то есть ооруларына карапчы. Ошондуктан сиздер дагы ичиңиздер, баарыңыздарга сунуштайбыз. Рахмат.